Sen таза болсоң, мен таза болсам, коом да таза болот дегенди алып, биз баары иштеп бул оорунун алдын алышыбыз керек. Эгерде бирөө жабып тартып кала турган болсо, ал адам башка адамга жугузбаганга аракет кылыш керек. Бул боюнча да айтканга кажети жок. Биздин организминде атайын иммундук армия түзүлгөн болот. Мына ошол армиянын баардыгын бизде ушул калкалап коет экен. Андан сырткары спирттин пайда болушу бул 2-15 жыл аралыгында ВИЧтин акыркы стадиясы спиртке адамдын коргоочу клеткалары калбай организмдин бул негизги белгилер боюнча айтып кете турган болсок, лихорадка жана жөтөл, ичөтүү, жүрөк айлануу, табиттин жоголушу, мына ушундай грипптерден дагы грипп катары да келет экен бул жугузуп алгандан кийин. Анан кээ бир адамдар эми жөн эле лихорадка болуп атам, грипп болуп атам деп баягы эрен-төрөн албай коюп дагы жөн эле антибиотиктерди колдонуп коет экен. Мына эле ошол спирт менен эмне болуп коет экен? Кургузуп аны орукча болуп коет экен. Ар кандай башаламан жыныстык жолдор менен. Мына азыркы учурда биз жугуу жолдорун айттык. Азыркы учурда сиздер баарыңыздар бойго жеткен адамдарсыңар, баарыңар жыныстык катнаш. Мына ошондой биз азыркы учурда жыныстык катнаш төшөк маселесин биз сүйүү катары, сүйүүнүн ордуна кое аламыз, сүйүү катары сиздер. Мына ошол жерде төшөк маселесинде эле төшөккө жатып койгондо эле жыныстык катнашта болуп койсо, демек мени сүйөт экен деп мына ошондой жөн эле биз билебиз, бул адамдын денесин эс алдыруучу зат. Адам көп азыр биз баардыгыбыз тең эле стрессовый состоянияда жүрөбүз. Баарыбыз тең нервбиз, баарыбыз тең эле депрессияда жүрөбүз. Мына ошонун ичинде биз ошол депрессиялардан, стресстен арылуу үчүн биз баардык заттарына барып калышыбыз мүмкүн. Бул жерде ийнеден жок. Бирөңөр сайынган ийнеден бирөңөр сайынбаш керек. Бул ошондой болгон. Эгерде сайынсак бир эле ийнеден. Жылы 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борборунда катталган. Ал эми 1988-жылдан тартып 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк спиртке каршы күн катары белгиленип келүүдө. Бирок мындай аракеттер